Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз пекинский капустадан жөнөкөй жана арзан салат жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мен ушундай чоң капустаны алдым, бирок бул капустанын баарысы кетпейт, 4-5 жалбырагын гана салатка иштетебиз. Капустанын жалбырактарын бирдей кармап, майдалап турап алуу керек. Турап алган капустаны идишке салып алдым. Ал эми экинчи болуп сабизди теркадан өткөрүп алуу керек. Мен бир чоң сабиздин жарымын иштеттим. Сабизди 5 мүнөттөй сыгып алыңыздар. Даяр болгон сабизди капустанын үстүнө салдым. Бир дана жумуртканы сууга бышырып алдым. Аны да майдалап турап алуу керек. Эки дана чеснокту коштум. Жарым чай кашыкта туз салдым. 5-6 аш кашыкта майонез салуу керек. Баарысын жакшылап аралаштырып, бирдей формага келүүсү керек. Ал эми эң акырында 200 грамм колбасаны алып, вежедогдай кылып турап алуу керек. Турап алган колбасаларды идишке салуу керек. Эми баарысын жакшылап аралаштырып алуу керек. Мында биздин салатыбыз даяр болду. Аябай жөнөкөй жана арзан. Эң башкысы ден соолукка пайдалуу. Даярдап көрүңүздөр, саламатта калыңыздар.